Баары бир турмуш чыңчытат, бакыттын көбүн үркүтөт, башың азап түшкөндө апаңдан башка ким түтөт дегендей. Апалар 9 ай курсакта көтөрүп, жарык дүйнөгө алып келип, мээрим чачып, турмуштун ар кандай кыйынчылыктарында кээде адамзат көтөргүс түйшүк тартууга даяр. Ал эми балдарына татыктуу тарбия берип, турмуш жолун таап кеткенге жол көрсөтүп, баласы бактылуу болуш үчүн колунан келген күч аракетин жумшап келген Курман Бөбө апабыз бүгүнкү күндө 83 жашта. Бүгүнкү күндө аябай эле бактылуумун дейм. Анткени ушумалга чейин чалым менен бирге жашап келдим. Бала бакырам бардым, Кудайга шүгүр аман эсен. Ушулардын жакшылыгын тилеп, аман эсен болсо экен деп, чалым деле ошону айта берчи, ушу балдардын алдын деле кетсек экен деп. Ошол эмеге келатабыз. Эми Кудай Таалам дагы картайганга чейин ушу балдардын жакшылыгын көрсөтүп эле аман эсен кесегине кетип калсак, биз ыраазыбыз деп отурабыз Аллага. Күтем сени жанатым, бүгүн маяма тура кайындарды карасам. Апамды жакшы көрөм, маясы менен. Апа. Балам деп каарыйт бат эле, не деген ыйык ат эле, өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бактың атыне. Апам тууралуу айтсам, ушу кичинебизден бизди апам өзү чоңойтуп келди, жакшы тарбияларды, жакшы нерселерди берди. Буга чейин атам менен чогуу эле жашап жүрдү да, мына аз эле болду атам каза болуп калганыбызчы. Бирок ошо атам менен апам экөө менен сыймыктанабыз биз. Апама эми чексиз сүйүү да, эми бул айтып сөз менен айтып болбойт да. Апамды аябай барктайбыз, сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Апа, сизди сүйөбүз деп айтып турабыз апамачы, иши жакшы көрөбүз. Кыздарымдын баатыр эне, 3 баатыр эне. Андан калгандар эле баатыр энеге жетейин деп калган, баягы 6 балалуу болуп калышты да. Ушуларга сыймыктанам. Баары тең жаман эмес, баары жакшы тартипте келип атышат. Бир дагы тиги үскүлтүгү жок, келип турушат. Баары эми баягы балдар болгондон кийин турмушка куруп кетишет экен тарап. Бир баланын колунда каласың, бирок бир баланын колунда калдың дебейт. Баары тең ошо бир үй бүлөдөй болуп келип турушат. Канчалаган оондор, ырлар, тасмалар жаралса дагы инилердин ак сүтүн актай албайбыз. Ар бир эне бактысына арзыган аял заты мактоого, даңктоого татыктуу. Деги эле асыл зада аял затынын жашоосундагы ролу айтып өткүс дастан. Ал эми Курман Бөбө Буудайчиева үйүнүн куту, төрүнүн көркү. 8 бала, 3 эркек, 5 кыз. Бүгүнкү күндө эми неберелерим болсо 35. Чөбөрөлөр болсо 28 болуп калды. Анан эми күтүп атабыз, кыбыра күтүп атабыз, Кудай буйрса. Анан чалым болсо өлгөнүнө 9 ай болуп калды. 10 ай болуп баратат да. Каса болуп калды. Же болбосо ошо бала бакыра чөбөрөлөр менен арасында жакшынакай болуп, ушулардын эмеси менен жакшыраак жашап келдик деп ойлойм. Апа, майраңыз менен. Кандайсыңар? Кандайсыңар силер? Майраңым. Кандайсыңар апа? Майраңыз менен. Рахмат, олгула. Майраңыз менен. Рахмат. Ооба, мен апам бар, мен да бактым бар. Апам менен сыймыктанабыз. Бактылуубуз аябай. Сөз жеткис аябай. Апам ушул күнү 83-кө чыкты. Ошол дагы эле ошо жашап, биздин маңдайыбызда эле өмүрү узун болуп эле, дагы ушундай неберелердин, бала бакырасынын сый урматын көрүп жүрө берсин.
Гүлбар Камчыбекова, Жыргал Суранчу уулу, Дарыгүл Бакытбек кызы, Кутматаң программасы.